Саламатсыңарбы, урматтуу 11-класстын окуучулары. Бүгүнкү кыргыз тили сабагын баштайбыз. Демек, бүгүн биздин өтө турган темабыз кептик тема үй бүлө куруудагы жоопкерчилик кимде болуш керек? Ал эми грамматикалык темабыз болсо илимий стиль. Бүгүнкү сабакта илимий стиль боюнча билгендерибизди жалпылайбыз, эске түшүрөбүз. Кептик жана грамматикалык теманын алкагында көнүгүүлөрдү иштейбиз, ооз-эки сүйлөмдөрдү курабыз. Үй бүлө куруудагы жоопкерчиликтин маанилүү экендигин түшүнүп жетебиз. Балдар, үй бүлө деген сөзгө өзүңөр аныктама берип көргүлө. Үй бүлө дегенде силер эмнени түшүнөсүңөр? Өзүңөрдүн оюңарды топтоп, сүйлөм эреже чыгарып көргүлөчү. Үй бүлө деген өзү эмне? Кандай шарттары бар? Эмнени биз үй бүлө деп атайбыз? Демек, силердин болжолдуу жоопторуңар төмөнкүдөй болушу мүмкүн, балким башка жаадагы түрдүү ойлор дагы чыгышы мүмкүн. Мен болжолдуу жоопторду жаздым. Үй бүлө чогуу жашаган адамдардын тобу, ата-эне жана бир туугандар менен бир үйдү байырлаган адамдар, тууган уруктардын карым-катышы жана башкалары түрдүүчө жооптор чыгышы мүмкүн. Эми үй бүлө дегенде биз аныктамасын көрөлү. Үй бүлө бул бирдиктүү жалпы үй бүлөлүк ишмердүүлүгүнө негизделген, жубайлар жана туугандык түйүнгө байланышкан, ошону менен калкты кайра жандандырууну жана үй бүлөлүк тукумду улантууну, ошондой эле балдардын жана үй бүлө мүчөлөрүнүн жашоосун социалдаштырууну ишке ашырган адамдардын тобу. Бул текстти окуп чыкканга чейин, демек, бир аз түшүнүү татаалыраак болушу мүмкүн. Себеби бул текст илимий тилде жазылган. Маанилик жактан алганда, биздин могу жактагы болжолдуу жоопторубуз же болбосо силердин эрежелериңерге эле мааниси жакын. Бирок бул жерде ошол илимий тилде жазылгандыгы үчүн муну биз бир аз түшүнүшүбүз татаал болушу мүмкүн. Демек, биздин бүгүнкү темабыз, өтө турган темабыз илимий стиль экен, грамматикалык темабыз. Илимий стиль, балдар, илимдин жана техниканын тармактарынын өзгөчөлүгүнө ылайык терминдер менен жазылган эмгектердин тили. Бул стиль көбүнчө илимий эмгектерде, окуу китептеринде, илимий темада жазылган докладтарда, лекцияларда, энциклопедиялар жана башка ушул сыяктуу эмгектерде колдонулат. Илимий стилдин негизги кызматы, балдар, биз үчүн ал эмне аткарып берет? Илимий стиль дегенде, ал илимдин теориялык маселелеринен кабар алуу, аны бизге кабардар кылуу, анын себебин түшүндүрүү болуп саналат. Мисалы үчүн, ошол эмне үчүн жамгыр жаайт деген сөздү биз илимий стилден алат экенбиз да. Себеби ушундай табият кубулуштары ушундай болуп, анан бизге жамгыр жаайт. Же болбосо эмне үчүн ушул жан жаныбарлар типтерге бөлүнөт, класстарга бөлүнөт, хордалуулар, умурткалуулар болуп эмне үчүн бөлүнөт дегенде, ушулардын бардыгын бизге илимий стиль түшүндүрүп берет экен. Анын негизги өзгөчөлүгүнө ылайык бул жерде терминдер өтө көп колдонулат экен. Терминдер, мисалы үчүн, медицинага байланыштуу терминдер, агрономияга байланыштуу терминдер, же болбосо дагы түрдүү илимдин стилдерин багыттарына, тармактарына карата илимий терминдер колдонулат экен. Илимий стилдеги төмөнкү материалдар жазылат, балдар. Илим менен техника тармагында жазылган монографиялар, илимий популярдуу справочниктер, энциклопедия, окуу китептери. Биздин ушул окуп аткан бардык окуу китептерибиз мектептеги илимий стилде жазылат. Методикалык колдонмолор, реферат докладдар, газетага жазылган илимий макалалар, диссертациялык эмгектер кирет. Силер илимий стилде жазган болушуңар мүмкүн реферат же доклад. Анткени илимий иштин эң кичинекейи мына ушул экөөсүнөн башталат. Доклад жана реферат. Эми, балдар, үй бүлө куруудагы жоопкерчилик деген биздин кептик темабыздын алкагында дагы биз ооз-эки сүйлөмдөрдү түзөлү. Төмөнкү сөз айкаштарын катыштырып, илимий стилдеги текст курашыңар керек, балдар. Текстиңер илимий стилде болсун, ошол
үй бүлө тууралуу текстке ат койгула. Бул сөздөрүбүз ошол үй бүлөдөгү жоопкер адам ким болуш керек, үй бүлө курууда кимдин мойнунда негизги жоопкерчилик турат деген ойду бир аз ойлонгула өзүңөр. Анан ушул сөздөрдү катыштырып текст туралы. Өлкөнүн келечеги, үй бүлөдөгү жоопкерчилик, тең укуктуулук, камсыз кылуу, балдар жана ата-энелер көңүлдүн борборунда. Демек ушул сөздөрдү катыштырып текст туралы. Анда үйгө тапшырма алгыла. Манас эпосун биринчи ачкан окумуштуу деген текст берем мен азыр силерге, илимий текст мындан кийинки слайдта. Бирок түшүнүп алгыла, тапшырманы кантип аткарышыбыз керек экен. Айрымдарыңар балдар тапшырманы эптеп эле жөнөтүп атасыңар да, жөнөтүлдү. Ал шарты кандай, эмне кылыш керек деген сөздөргө такыр жооп болбой атат. Жөн эле жөнөтүп койду, болду. Андай эмес. Тапшырманын төмөнгөдөй шарттары бар. Илимий текстти окуп чыгасыңар, андагы негизги маалыматтарды эске сактап каласыңар, анан аны ооз-эки айтып бересиңер. Аудио текстиңер 2-3 мүнөт болушу керек. Текстти окуп коюуга болбойт балдар. Ошол текстти кайрадан эле окуп койбогула, себеби текстти биз карап отурабыз, силер айтып берип атканыңарда. Андагы маанини өз сөзүңөр менен баяндап берүүгө тийишсиңер. Текстти окуп чыгып, түшүнгөнүңөрдү ооз-эки өз сөзүңөр менен айтып беришиңер керек. Текстибиз мына балдар. Бул Манас эпосун биринчи ачкан окумуштуу казак элинин окумуштуусу Чокон Валиханов жөнүндө. Текстти толук окуп чыккыла дагы тапшырманы аткаргыла. Сабак түшүнүктүү болгон болсо, сабагыбыз соңуна чыкты балдар. Саламатта тургула.